мамлекеттин карызы ар бир жарандын карызы болуп эсептелеби. Ошондо азыркы биздин мамлекеттин карызы $850 тиет экен ар бир жаранга. Ошондо $850 төкпөй өтүп кетсе кандай болот? Биз төккөн налогдор ошол карыздын ордуна өтөбү? Машалла. Жо туугандар мындай. Жердеги баягы жаназада деле карызы барбы жокпу деп калабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Эй, карызы болсо өзүңөр эле окугула. Шейит болсо дагы карызы бола турган болсо кечирилбейт." Кыскасы карыз боюнча өтө катуу айтылганы, ал сиздин жеке карызыңыз, ал мамлекеттик карызы сиздин мойнуңузда эмес ал. Ага сиз андай неме кылбаңыз, ал сиздин мойнуңузда эмес ал. Албетте ошо мисалы ким карыз алган эле? Карызы туура багытта иштетилдиби? Кайра кайтарыш керек эле. Ким шалакылык кыла турган болсо, же болбосо напсы парастык кылып аны бар жоктотуп, кыямат күнү ошол жооп берет. Ошол жооп берет. Мисалы алып келди карызга, берди элге. Ошол жерде сиз дагы алдыңыз, кайтарып бербедиңиз, сиз жооп бересиз. Бул ошол бөлүштүрүп берип, ошол жерде бир канчасын кымтып калып, калгандарын берип, бул жооп берет. Эч бир нерсе Алла Тааладан амал жашырын эмес. Эч ким жашырын албайт. Бир дагы кичинекей чоң амал Алладан гайып болуп кетпейт. Бардыгы ачык айкын, барды жооп берет. Ана ар бир наристеге $850 бүгүн өлүп калса наристе эмне кылды бечара алар? 5 жашка чыгып өлүп калды олар. Карыз менен иши эмне аны? Ким неме кылса ошого жооп берет. Албетте дуа кылышыбыз керек. Биз дагы карыз болбойлу, элибиз дагы, мамлекетибиз дагы карыз болбосун. Амин. Ошон үчүн иншалла карызды берип бүткөнгө чейинче тияк-бияк ол кутурбаш керек болот да. Жеке адам деле мамлекет мисалы ошо чоң мамлекет не? Үй бүлөлөрдүн курамы да. Ар бирибизде бар. Ар биз дуа кыла беребиз. Ушунун үстүндө башында машалла министрликтер бар. Башкалар бар. Ойлонуп иншалла карап туруп биздеги байлыктан дагы, налогтон жана башкалардан карап аздан кылып кутулууга жетпейт. Карыз жаман нерсе. Жеке болсун, мамлекеттик болсун айырмасы жок. Карыздан иншалла карап туруп тез кутулуш керек болгон. Өлүм айтып келбейт. Вал мауту яти бактатан вал кабру сандукул амал. Өлүм капысынан келет, жана кабыр амалдын сандыгы дейт. Устаз, мен үй бүлөлүк шартыма дуа кылып коюңузчу. Атым Данияр. Аллахым берекесин берсин, бактылуу кылсын. Имандуу жашоо берсин. Мен үйлөнүү максатында ата энемди жуучулукка 4-5 кыздын үйүнө жибердим. Кыздар көнбөй атышат. Ата энеси макул, ошого кыздарга өз насаатыңызды айтып коесуз. Бай кыздар тийгиле деп коеюн. Не деп айтайын? Кыжалат болбоңуз деп биринчи айтам. Алла Таалам сиздин үйүңүзгө, босогоңузга кайсы кызды жазган болсо, башка босого кирбейт. Кыжалат болбоң. Башка бирөөнүн босогосуна кире турган кыз, сиз 99 аракет кылбаңыз, сиздин босогоңузга кирбейт. Так что нике гайып, аракетти токтотпоңуз, Кудайым берет берекени. Устаз, мен мугалим болуп иштейм, кээде жаныбарлардын сүрөтүн тартыш керек болот. Күнөө эмеспи, ахиретте суроо жооп болобу ушул боюнча? Ахиретте сөз болот. Узакта мына башы мындай көзү бар го, мындай. Көзү тартылбаса, уй, же ат нар жакта карап кетет абы, же бир топ кичине анча көрүнбөй, ничего болду. Агар мындай кадимкиде уйларды, аттарды, адамдардын өңүн тарткандар чатак такса. Шариятты биз ачык айкын айтканга милдеттүүбүз, бирөөгө жагабы, жакпайбы жерде карабайбыз. Пайгамбарыбыз айткан. Чоң күнөө, чоң азапка тартылып калат. Алла Таала айтат экен ошону. Сүрөт тарткан, портрет тарткандар болго, жан салчы дейт экен да. Кыйын да. Катуу сөз да. Ошон үчүн иншалла мейли жаратылыш тарса эчтеке эмес. Мечиттерди, ана Алатоо кыргыздын тарта турган сүрөттөр мына. Сары Челекке барыңыз, Соңкөлгө барыңыз, тартып жүрөрү. Ким ойду атат? Алабелди тартыңыз, Көлдү тартыңыз, керемет. Адамдар не кыласыз? Айылда мечит медресе курулган. Ошол жерде аялдар өз ара сабак илим алышат. Жана ошого тыюу салып жатат бир адам. Ошол туурабы? Жок, эми караңыздар, биз эркектер машалла келип, кандайдыр болбосо жума намазын окуп, жума баянды угабыз.
даватка чыгып калабыз, мындай сабактарга кенен эркин ал келебиз. А биздин жарымыбыз, биздин энелерибиз, эже карындаштарыбыз, аял кыздарыбыз мынчалык, мисалы илимден мынчалык, кандай десем эми, берекеден алар курда. Да Кудайга шүгүр, мына нерселер кичине берип аз болсо да үнүбүз жетип турат, үйлөргө болсунчу. Тияк бияктардан бул же келе албагандар деле бар. Нарында, Баткенде, Талас, Көл, Ош Жалалабаттардан. Биз Кыргызстан эмес, чет мамлекеттердегилер бар, алхамдулилля. Ушу Алла Таалам жараткан экен, пайдаланып ошолорго да үнүбүз жетип турат. Бирок мына жердеги мечит маселеси кичине назигирээк. Кээ бир жерлерде мечит эле бар да, ошолорго деле мейли, эрте мисалы эркектер келбеген учурларда башка жай жок болсо, келип илим алганга мүмкүнчүлүктөрдү караштырыш керек. Алгандай. Биринчиден айыз нифасы болбосун. Айыз нифас боло турган болсо, айыз деген айлык келе турган оорулуу күндөр үзүрлү. Нифас төрөттөн кийин келе турган. Вот ошондой болсо, алар мечитке келгенге болбойт. Андан таза отурган болсо, мисалы саат 9-да эркектер деле болбойт. Ошо аялда бир эркектер бир чекесин ачып берип кое турган болсо, ошо деди имамбы, жигимби, булар кичине таалим алып, тарбия алып, Кур'ан үйрөнүп, бир маселе болуп кете турган болсо, мейли мындай карап турупчу. Бирок эркек келе турган учурларда болуп калбаш керек. Эгерде өзүнчө бир медресе же өзүнчө бир бөлмө болсо, укмуш болмок. Ушуну биз ар бир айыл дагы ушуну ойлонушубуз керек да. Ар бир мечиттин тегереги дагы ушу аялдарга, ушун таалим тарбиясына. Азыр алхамдулилля даватта көбүнчө кандай, мисалы үйлөрдө таалим бар, жумасына бир жолу барып турат, жамааттар келип турса барып турат. Ошондой аркылуу кылсак, бул өтө жакшы. Бирок ошо менен Кудайга коштоп эле алхамдулилля азыр кыз балдардын да медреселери көбөйдү. Алар да сабак кылып турса болот. Бирок андай жакшылыктан тоспош керек. Мен оюмча, тиги киши деле тоспосо керек, тоскон болсо, мындай азыркы нерселерди эстеп тосса керек да. Койчо мына эми кандай оорулуу күндөр менен да мечитке кирсе болобу дегенде тосушу мүмкүн. Устаз, келинчегим экөөбүз бала пландап, бирок келинчегим текшерилип, витаминдерди ичип, даярданып жатат. Шариятта туура элеби? Ден соолукту даярдаш шартпы? Ден соолук керек да, каратыш керек да. Сөзсүз да, мисалы кээде мындай болуп калат да, жакында эле балалуу болдук эле, анан кийин 1 жылга жетпей дагы боюнда болуп калды. Врачтар айтат дегенде мындай, аялың кечеле ден соолугу начар эле, аз баланы кантип күтөт? Туура айтат. Ден соолугун карап, аны алхамдулилля ден соолугун камсыздап, орундатып, өзүнө бекем болуп, андан кийин бул жөн эле көз жумуп алып турган нерсе эмес. Ошон үчүн анан кийин боюнан алдырганга туура келип атат деп канча маселе түшөт бизге. Же болбосо эненин жашоосуна коркунуч, баланын жашоосуна коркунуч деп. Ден соолугун каратыш керек, бул туура эле. Көрүнүп неме кылыш керек. Кандайдыр бир оорулар отурса, ошо ооруларды даже тиш оорудан бери лечение кылдырыш керек болот. Өзгөчө мисалы ден соолугун баардыгын жакшынакай каратып коебуз. Алла Таалам бергенди колдонуш керек да. Так, намазда кырааты жок кезде намазга кошулганда сана окуйбузбу? Сана Субханакаллахумма ва бихамдик ва табаракасмук ва таала жаддук ва ла илаха гойрук. Бул сана. Буну биз не деп коебуз? Кол байлаган дуасы деп коебуз. Бул окулат. Баарына окулат турган. Макулбу? Албетте аузу менен бисмилла, эгерде имам менен окуп атсаңыз, имамга ыктыда кылсаңыз, аузуну окубайсыз, бисмилланы окубайсыз, фатиханы окубайсыз, замсүрөнү окубайсыз, имамды угуп эле турасыз болду. Түшүнүктүбү? А бирок сананы окуйсуз. Эми караңыз, сиз бир аз кечигип келдиңиз. Имам кыраат кылып баштап калды. Сиз Аллаху акбардан кийин сананы окубайсыз, колду байлайсыз, унчукпай турасыз. Субханакаллахумманы окубайсыз. Түшүндүңүзбү? Экинчи рекет, үчүнчү рекетке келип калдыңыз. Сананы окубайсыз, унчукпай турасыз. Имам башта бергенде, имам салам бергенден кийин сиз турасыз дагы, биринчи сананы окуйсуз. Субханакаллахумманы окуйсуз, анан аузу, анан бисмилла, анан фатиха, ичиңизден амин дейсиз, зам сүрөнү окуйсуз, анан рүкүүгө барасыз, ушинтип кете бересиз. Намазда каададан кыямга туруп баратканда тизени таянып туруу туурабы? Намазда каададан кыямга туруп баратканда эчтеке болбойт. Тизең. Эми тизеңиз күчтүү болсо таянбай эле тура бериңиз.
Эгерде инша карап туруп таянып тура турганбыз эчтеке эмес, тизени таянып туруп. Эми бизде карап туруңуз. Саждадан кыямга туруп атканда жерди таянып турса болобу, болбойбу деген кеп. Эгерде жерди таянбай туруп тура ала турган болсоңуз, күчүңүз жетсе, жаштар көбүнчө жерди таянып туруу макру деген. Таянбай туруш керек. Бирок кимдин тизеси ооруса, же башка жери ооруса, таянмайынча тура албайт. Аксакал, бели ооруйт, тизеси ооруйт, жана башка, алар таянып турса макру эмес. Кыскасы айтканда, үзүрсүз таянып туруу макру болуп калат. Чүнүктүүбү? Үзүрү менен таянып турса эч кандай макру да болбойт. Устаз, азыркы учурда үйлөнүп жаткан жаштарда махр менен калыңды эки башка түшүнүп калышты. Алган калың берилет. Анан никеде кыз махрды өзүнчө сурайт. Ошондо калың махрга эсептелбей калабы? Жо туугандар, мындай дайыма эле айтып жүрөбүз. Махрдын кыргызча сөзү калың. Калыңдын арабча сөзү махр. Бирөө кыргызча сөз, бирөө арабча сөз. Албетте бизде эми каада салыпты карап туруп, көбүнчө калыңды ата-энелер алып коет. Ошону эми ата-эне киши түшүнүп, калың ушу кыздын акысы экен деп, кыздын колуна өзү тийгенден кийин кыз ата-энесине береби, күйөөсүнө береби, өзү иштетеби жана башка. Мындай кылып койсо маселе оңой эле да. Эми албетте, алхамдулилла биздин ыймандуу кыздарыбыз ошо калың берилгенди ата-энесине ошо чоңойткон деп берип эле келген. Бир азын өзүнүн семейный бюджетке иштетип келишкен. Анча-мынча зарылчылык болсо өзүнө иштеткен. Эчтеке эмес. Буну ошондой бир чоң эле бир калың бөлөкпү, махр бөлөкпү. Бир жылдан бери тынбай койду го дейм мен. Жөнөкөй эле нерсени, мындан башка иштерибиз толтурат. Эки канча алымдарыбыз айтып келген, экөө бул бир эле нерсе. Мурда биз айтат эле, элибизде деле махр деген сөз менен жакында эле келди, арабча сөз да, баягы дават деген сөз кирип калгандай да. Жоксо башка да сөздөр кирип калды го. Баян деп мисалы. Мейли. Кандай болгон чакта да мына туугандар андай эле бир неме кыла берген кереги жок. Анан кече адамдар сиз жөнүндө сөз кылып жатканда мен угуп шериктеш болуп калдым эле. Ошол үчүн кечирим сурайм. Устаз, кыяматта сиздин алдыңызда жүзүм жарык болушун каалайм деп. Сөз кылат да, эмне кылат анан? Күнөөкөр болсоң сөз кылат да. Туурабы? Туугандар, мен периште эмесмин. Сиздердин катарыңыздардагы эле бир адаммын. Ката бар, жаңылыш бар, күнөө бар. Албетте, алхамдулилла, атайлап кылгандан узакпыз го. Адам баласында. Эмне үчүн мынакей ыйык мешитте отурабыз? Канча сабак берип атсак, канча даават берип атсак, негизги мен ниетим, максатым ушул. Өзүм оңолоюн деп. Анан жакшылыктарды эл менен бөлүшөйүн деп. Себеп дегенде ибадат да мойнубузда, даават да мойнубузда. Эми экинчиси мындай да, бир аалым өтө укмуш сөз айткан. Ар бирибизге керек. Жакшы угуп алайлы. Эгерде менин бир катамды, кемчилдигимди көрсөңүзчү, сиз мага айтыңыз. Аны оңдой турган мен. Сизге сооп болот. Эгерде сиз мага айтпай, башка бирөөгө айтсаңыз, мен аны оңдобойм, бирок сизге күнөө болот. Себеп мен билбейм да менин. Түшүнүңүзбү? Эгерде кабардар кылып койсоңуз, деп оңдой турган мен. Сизге сооп болот. Сизге сооп болот, ажыр берилет. Эгерде айтпасаңыз, сиз менен катаны көрдүңүз. Сиздин ниетиңиз, эгерде сиз чыныгы мусулман болсоңуз, ошо оңолсун деп атасыз да. Туурабы? Оңолсун деп атасыз да. Анда башкага айтсаңыз, мен аны кабарым жок болсо, мен каягынан оңдойм. Демек, ошол менде кала берет, бирок сизге күнөө жазыла берет. Зекет боюнча кененирээк маалымат берип коюңузчу. Кимдерге фарыз? Мусулмандарга фарыз. Акыл эси жайында, балагатка толгон. Зекеттеги менен алхамдулилла нисап деп коет. Мынакей былтыркы Рамазан ай, быйыл дагы иншалла Кудай кааласа алымдар кеңеши нисапты чечим чыгарып берет. Мисалы, былтыр 250 000 сом болуш керек эле. Ошончо кимдин акчасы боло турган болсо, зекет фарыз. Ошол бир жылга тегеренип атабы?
1 жыл тегеренип бүтүп, ошол 250 миңден төмөндөп кеткен жокпу? Жок. Болду. Эми ошол киши 1 жыл тегеренген болсо мал мүлккө зекетин бериш керек. Ушундай адамдарга, мисалы 40 кою бар адамдарга парыз. 30 уyu бар адамдарга парыз. 5 төбөсү барга парыз дегендей. 85 грамм алтыны барга парыз дегендей. Эркек болуп, аял болуп айырмасы жок. Буларга зекет ушуларга парыз. Жалпы акча каражаттан канча пайызы берилет? 40-тан 1. 100-дөн 2,5. 100-дөн 2,5. Түшүндүңүзбү? 100 миң долларыңыз барбы? 2,5 миң доллар деген сөз. Акылуу? Bir эле муктаж болгон адамга бербестен 2-3 муктаж болгон адамга бөлүп берсе болот. Сөзсүз эле бирөөнү эле берип койсун деген жок. Наоборот, канча көбүнө берсеңиз ошончо жакшы. Медресеге окуу китептерин сатып берип зекет кылса болобу? Жок, болбойт. Мечит курганга, медресе салганга, светин акчасын төккөнгө жок. Зекет тамликун нафс. Биле айбас. Мындайча айтканда, bir адамды ээлик кылуу адамга. Түшүндүңбү? Адамга бериш керек муну зекетти. Албетте ошол жерде муктаж устаздар болсо, окуучулар болсо, ошолор алса, андан кийин китеп алып береби же башкасын төлөп береби мейли. Бирок түздөн түз, мисалы мечиттин светин төккөнгө акча жетпей атат, ошого зекеттен өтпөйт. Эмне кылыш керек? Ошо мечиттеги арада ушу жамаатыбызда ким кембагал болсо, ошого берсин, ал бир азын өзүнө иштетсин, бир азын светти төлөп койсун. Түшүндүңүздөрбү? Эгерде банктан процент кредитим бар болсо, зекет берилеби? 0% кредитим бар болсо дейт. Кандай 0% кредит дегенде болобу? 5% дегенде 5% болсо эчтеке жок. Менден карыз алган акчага дагы зекет берилеби? Эгерде ошо карызыңыз кайтат деген үмүттө болсоңуз зекет бересиз. Эми кайтпай калды го десеңиз каякта зекет? Азыр ушундай болуп калды азыр. Азыр 50-ге 50 болуп калды. Бирок көбүнчөсү кайтпайт деп эле үмүтүн үзүп калды. Кудайым тоокуңдар. Убакыт барбы? Окуп кете берелиби? Шам намазынын убактысы 15-20 мүнөт делеби? Караңгы кирип кетсе деле куптанга чейин окуп алса болобу? Шам намазы ар бир намаздын убактысы өзү чектелген. Алхамдулилlah, азыр технологиянын доору. Муфтияттын сайтына карасаңыздар, шам намазы качан? Ар бир жердик өзүнчө. Бардыгында Бишкекте карай бербейли, о лейлек башкача. Түшүндүңбү? Мына Ак суу райондору алардан бөлөк. Багымдат күн баткан, күн чыккан айырмалар болуп турат. Даже кээ бир учурларда 20-25 мүнөткө чейин айырма болуп кетет. Кыргызстандын ичинде эле. Ошон үчүн ар бир район өзүнүн аймагын караш керек. Мисалы, сиз каякта турасыз? Токмокто. Всё хорошо. Муфтияттын сайтын караңызда, Токмокто куптандын убактысы качан келет жазып койгон. Ошого чейин шам окусаңыз боло берет. Албетте туган анчалык кечиктирип окубаш керек. Ошого кечиктирип окусун деп мен кызыктырбай эле тураммы? Өзүнүн учунда күн баттыбы, сразу окуңуз. Кызыл. Андан кийин ак, андан кийин кара болуп, жайылып, полностью болгондон кийин ана куптандын убактысы кирет. Технология азыр бүгүнкү алхамдулилlah ушундай илим менен тактап жазып коюшкан. Окуп көрөнө өзүңөр айтып болот. Я. Биринчиси ширк жана куфур сөздөр бар. Эки суроом бар эле. Биринчиси ширк жана куфур сөздөр бар экен деп уккам. Аны адам айтса кафир болуп кетет. Ошондо кантип сактанса болот? Экинчиси адам ошол сөздөрдү айтып койсо эмне кылыш керек? Туугандар, биринчи адам ойлонуш керек. Эмне сөздү айтып атат? Сиз ошонун илимин алың да кайсы сөздү сүйлөйсүз. Имам Бухари рахматуллахи алейх бир тема түзгөн. Ал-илму каблал каул вал амал. Туган сүйлөгөндөн мурда, амал кылгандан мурда биринчи илим алың. Сиз эмнени сүйлөсөңүз болот, эмнени сүйлөсөңүз болбойт. Кайсы сөздү сүйлөсөңүз сооп, кайсы сөздү сүйлөсөңүз күнөө. Ушунун илимин алыш керек. Экинчи, кайсы амалды кылсаңыз сооп болот, кайсы амалды кылсаңыз күнөө болот. Бунун илимин алыш керек. Сөз менен амалдан мурда илим турат. Ансыз адашасыз дагы, башкаларды адаштырасыз дагы. Эгерде Кудай сактасын куфур сөзүн айтып алган болсоңуз, анда тооба кылып, жараткан Аллах субхана ва тааладан истигфар, кечирим сурап тооба кылыңыз, Аллахым кечирүүчү. Субханака Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирук ва натубу илейк би рахматика.